Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби кыргыз тили сабагы 5-класс мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Адаттагыдай эле силер менен аралыктан окутуудагы сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн балдар биз жат жазуу жумушу менен иштейбиз. Алгач сабактын максаты менен таанышып алалы. Жазуу ишин жөнгө салуу үчүн жат жазуу жазабыз. Кыргыз тилинде туура жазуу жана сүйлөөбүз өнүгөт. Дайыма сабаттуу болууга аракеттенебиз. Демек балдар, силерге ушул жерден дагы кыскача маалымат катары айткым келип турат. Жат жазуу менен биздин өзүбүздүн билим деңгээлибизди жазуу жумуштарынан дагы байкалып калат. Азыр силерге экрандан ушул жогорку кызматтарда отурган биздин ага эжелерибиздин жат жазуудан 1-2 алгандагы кездери көп болот. 22 ката кетирип, мамлекеттик кызматкер кыргыз тилинен мамлекеттик тилден жат жазуудан 1 алган сүрөт. Демек балдар, жат жазуу биздин бүгүнкү эртеңки гана ишибиз эмес экен. Биз келечекте кайсы гана кесиптин ээси болбойлу, сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде жат жазуу жазабыз. Ошон үчүн азыртадан балдар туура жазууга, сабаттуу болууга аракет кылып, биз азыртадан өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Азыр силерге мен жат жазууда 3 сүйлөм бар. Анын арасында туура сүйлөм да бар, туура эмеси дагы бар. Силер дептериңерге туурасын дагы жазасыңар. Туура эмес болсо, кайсынысы туура эмес, бул жеринде туура эмес кеткен деп аны дагы белгилеп көрсөтөсүңөр. 1 тапшырма. Ош шаарынын мэри жакшы иштерди жасоодо. Ал ой өгүлү көптөгөн дарылык касиеттерге ээ. Көчүрүү экзаменин окуучулар жакшы өтүштү. Кээ бир учурда 2 варианты тең туура болуп калышы мүмкүн, кээ бир учурда 1 гана варианты туура болуп калышы мүмкүн. Дептериңерге силер туура вариантын дагы жазасыңар. Туура эмес болсо, ал кайсыл жеринен ката кетти, кайсынысы туура эмес. Мына ошону дагы белгилейсиңер. 2. Боронбай бийдин коюу сакалы бар болчу. Ал кара мүртөс. Кара мүртөстүн жүрөгүндө аябоо деген сезим жок. Алган буюмду тезинен ордуна коюу керек. Бул сүйлөмдөрдө кайсынысы туура жана кайсынысы туура эмес, аны дагы айтабыз. 3 тапшырма. Асы: герб, клуб, араб, гараж, парад. Б варианты: ыраазы, ырас, үбөлүк, убал. В варианты: булгары, агыш, жоогазын, жыргал. Демек балдар, мына ушул сөздөрдү дагы дептериңерге жазасыңар. Кайсыл 3 тапшырманын А варианты туура же Б варианты. Эгерде туура эмес болсо, туура эмесин дагы жазасыңар. Кайсыл жеринде ката. 4 тапшырма. Асы: бул иш кагаздары сага тиешелүү. Б. Анын жүгү жерге тиер тийбес болуп бара жатты. В варианты: бул чейленген табышмактын жообун ким табат? Демек балдар, силерге 4 гана тапшырма бердим. 4 тапшырманын кайсыл варианты туура, туура эмес болсо эмнеге, кайсыл сөзү туура эмес, аны дагы жазасыңар. Демек балдар, жат жазууда сөзсүз түрдө туура жазууга аракеттенели.